Акыркы убакта жүрөгүмдү ооруткан бир сырым бар. Турмушка чыкканыма 2 жыл болду. Боюм да бар, бирок күйөөмдөн эмес. Эми эмне кылам? Боюман алдыртып салсамбы, же төрөп алсамбы деген суроо түшүмдө дагы тынчтык бербейт. Менин кош бойлуу экенимди жолдошум да, ойношум да, ата-энем дагы билбейт. Эгер жолдошум билсе, мени өлтүрүп коюудан кайтпайт. Күйөөм Алмаз мени ала качып үйлөнгөн. Менден 1 жаш улуу. Анын ала көөдөн каардуу жигит экенин угуп калчумун. Ошондуктан кетем, олтурбайм деп көгөрүп туруп алдым. Бирок Аракеч байкемден тил угуп, аны менен бирге жашагым келген жок. Айла жок, отуруп калдым. Башында ынтымактуу жашадык. Эми эч жака кете албайт дедиби, билбейм. Алмаз күнүгө ар кандай өнөрлөрүн көрсөтө баштады. Мени басынтып, сөгүп, ал тургай колу дагы тие турган болду. Анысы аз келгенсип, ойнош да күтө баштадыбы, баскан турганы өзгөрдү. Күнүгө телефонуна бир эле номерден сүйүү каттары келет. Бул ким деген суроомо досум менин телефонумдан ушул номерге СМС жөнөткөн болчу деп кутулат. Такып сураганымда, эмне, мага сот болуп калдыңбы деп жооп берет. Экөөбүздүн бир жаздыкка жатпай калганыбызга дагы көп болду. Ажырашып кетейин дейм, бирок агамдын үйүнө кантип батам деп ойлонуп чыдап жашап жүрөм. Ошондой күн кечирип жүргөнүмдө чыныгы сүйүүгө жолуктум. Уруш талаштан тажап, сейил бакка чыгып, эс алып жүргөм. Ошол жерден бир байке менен капыстан таанышып калдым. Ал ошол күнкү жолугушууда эле мени жылуу сөздөрү, аял затына аяр жасаган мамилеси менен арбап алды. Экөөбүз телефон номерлерибизди алышып, күнүгө сүйлөшүп, кээде ыгын таап, жолугушчу да болдук. 2 жыл күйөөмдөн күтүп жүргөн мамилени андан таптым. Жакында эле андан боюмда болуп калганын билип, минтип эмне кылаар айламды таппай турам. Анткени анын үй бүлөсү бар. Башымдан өткөн катачылыкты ойлоно берип, стресске кабылып, түнт болуп да кеттим. Бөлмөмдүн эшигин ичинен жаап, сыртка такыр чыкпайм. Үйдөгүлөр эмне болуп жатканын түшүнүшкөн жок. Курсактагы баланы алдырып салайын десем, колум барбайт. Анын үстүнө келечекте бала жытын жыттап, эне болгум келет. Эмне болсо ошо болсун дедим да, баарын төкпөй чачпай, Алмазга айтайын деп чечтим. Башка эркектен боюмда болуп калганымды уккан күйөөм мага кол көтөрүп сабаган жок. Жөн гана кийимдериңди жыйнап, үйдөн чыгып кет деди да, эшикке чыгып кетти. Анткени ал экөөбүздүн ортобузда аял менен эркекке таандык мамиле эчак эле өчкөн болчу. Азыр жалгыз жашайм. Ата-энем эл караган бетибизди жер караттың деп мени кабыл алышкан жок. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө катылган сырды айтып, бирок жардам сурагым деле келбейт. Болгону жаш келиндер убактылуу кумарга азгырылып, тагдырына доо кетирбесе дейм.